Армысыңар балдар? Аралыктан окутуу боюнча 9-класс геометрия сабагы. Темабыз эки чекиттин аралыгы. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта тегиздиктеги эки чекиттин аралыгын аныктаганды билесиңер. Координаталары белгилүү болсо, кесиндинин узундугун тапканды үйрөнөсүңөр. Маселе чыгаруу менен түшүнүктөрүңөрдү бекемдейсиңер. Эки чекиттин аралыгын кантип аныктайбыз? Бизге координаталар системасы берилсин тегиздикте. Мынакей x y кесилиши O чекити. Анан ушул тегиздиктен координаталар x1 y1 болгон А чекитин алалы. Анан B чекитин алалы. Координаталары x2 y2 болгон. Бизге табуу керек А, Б чекиттеринин арасындагы аралыкты. Мынакей карайлы. Бул аралыкты табуу үчүн кесинди кылып таштырып алып туруп, А чекитинен x огуна перпендикуляр түшүрөбүз дагы. Ал жерде А1 y огуна дагы перпендикуляр түшүрөбүз. Ал жерде А2 деп белгилеп коебуз. Б чекитинен дагы y огуна перпендикуляр түшүрөбүз. X огуна дагы перпендикуляр түшүрүп, аны А2 чекиттеринин кесилишине чейин созобуз. Ошондо биз тек бурчтуу үчбурчтукту алып калдык. Эми карагыла. Бул жерден экөөнүн кесилишин С чекити деп белгилеп алсак, С чекити деп анда биз мына тек бурчтуу үчбурчтукту алдык. Чыгаруу үчүн эми АБС тек бурчтуу үчбурчтугунан АБ узундугун табуу үчүн Пифагордун теоремасын колдонобуз. Бул жерде бул гипотенуза болуп калды. Гипотенузанын квадраты катеттеринин квадраттарынын суммасына барабар деп жазып алдык. Эми ушул жерде А1 Б1 бул болсо, мына АС узундугу менен А1 Б1дин узундугу барабар. Бул болсо абсциссалардын аралыгын таба алабыз. Б1дин абсциссасы x2 болчу, андан А1дин абсциссасын, А1дин координатасынын абсциссасын алсак, анда биз модулда мына момундай болгон санды алабыз. Ушундай эле эми Бсны да карайлы. Бсыныкы А2 Б2дин узундугу менен барабар болот. Мына. Анда анык болсо, ординаталарынын чекиттин ординаталарынын узундуктарын айырмасына барабар экен. Мынакей. Биз Пифагордун теоремасын ордуна койсок, Ас квадраттын ордуна x2 x1 квадратын алабыз. Ал эми СБ квадраттын ордуна y2 минус y1дин квадратын алабыз. Биз тапкан формула бул тегиздиктеги эки чекиттин арасындагы аралыкты табуу. Көнүгүүгө карайлы. Координаталык тегиздикте бизге эки чекит берилиптир. Координаталар менен А чекити абсциссасы минус 1, ординатасы 4, Б чекити абсциссасы 5, ординатасы минус 4. А чекитинин координатасына тегиздикте белгилеп алдык. Б чекитинин да белгилеп алдык. Табуу керек экен экөөнүн ортосундагы аралыкты. Чыгаруу үчүн чекиттерди координаталар менен жазып алабыз. Ар бирөөнүн абсциссасын, ординатасын бөлүп жазып алабыз. Б менен аныкын x1 минус 1ге барабар, y1 4ке барабар, x2 5ке барабар, y2 минус 4ке барабар. Эми биз жанагы таап алган формуланын ордуна коюп коебуз. Ар бирөөнү x2нын ордуна 5ти, x1 минус 1, бул жак формулада минус белгиси болгондуктан плюс 1 болуп калат. y2 минус 4, а бул жерде y1 плюс 4 минус болуп калат дагы. Анан эсептейбиз. Бул 6нын квадраты, бул экөө терс сандар кошулса минус 8дин квадраты, 36 кошулган 64 100ге барабар. Биз Пифагордун теоремасы менен АБнын квадратын таптык. Эми АБнын өзүн табыш үчүн АБ барабар 100дү квадраттык тамырдан чыгарабыз. АБ дайыма оң сан, ошондуктан плюс
10'du alabыз. Жообу 11'diki барабар болот экен. Дагы бир маселени карап көрөлү. Үч бурчтуктун чокуларынын координаталары берилген экен. Үч бурчтуктун периметрин тапкыла дейт. А, Б'сы үч бурчтугуна алабыз. Чокуларынын координаталары белгиленген. Так, ар бирөөнүн чокусунун координатасы табуу керек экен. Периметрин. Биз билебиз, периметрди кантип табабыз? Периметрди табуу үчүн анын узундуктарынын суммасына барабар периметр. Мынакей. Бул жерде маселенин Б'сы да берилди. Муну өз алдынча үйдөн иштейсиңер. Азыр биз Асын эле чыгарабыз. А, Б кошулган Б'сы жана Асы. Биринчи эмне кылабыз? Чекиттик координаталарын жазып алдык. Бул жака да коюп койдук. Эми карайлы. Ар бирөөнүн координаталарын бунуку x1 2-ге барар, y1 1-ге барар, x2 -6, y2 7-ге барар. Мынакей мунун узундуктарынын суммасын табабыз. Карайлы, уландысы формула боюнча эки чекиттин арасындагы аралыкты табуунун формуласы боюнча тапканбыз. Ал деген 10-го барабар болчу. Эми биз экинчи Б менен S'нын ортосундагы аралыкты табабыз. Биринчи иштегендей эле ошол эле жол менен иштейбиз. 145-ке барабар болот экен. Андан кийин карайлы. Үчүнчү эми С чокусу менен А чокусунун. Демек, мунун узундугун табабыз. Эки чекиттин ортосунда аралыкты табабыз. Жанагы эле жол менен иштейбиз. Чекиттердин координаталарын жазып алып туруп, формулага коебуз. 9-га барабар экен. Андан биз тамыр чыгарабыз. Ал 3-кө барабар экен. Демек, ар бирөөнүн периметрин табыш үчүн периметр табуунун формуласына коебуз дагы. Карагыла. Биринчиде 10 чыккан А-Б'нын узундугу. Андан кийин тамыр астында 145 тамырдан чыкпай калгандыктан ошо тамыры квадрат тамыры менен жазылды. Андан кийин 3. 10-го 3 кошсок 13 кошулган, тамыр астында 145. Бул биз издеп аткан үч бурчтуктун периметри. Жообу П барабар. Бул жерде сумма кошу барабар болуп калыптыр. Бул жерге плюсту жазып койгула. Жообу ушуга барабар болот экен. Балдар, бүгүн биз эки чекиттин аралыгын табуунун формуласын үйрөндүк. Ошону беттериңерге жазып аласыңар чыгарылышын. Каяктан келип чыкты, андан кийин маселелерди түшүнүп деттерге жазгыла. Окуу китебиңерден өз алдынча номер 1, номер 2 жана номер 3 маселелерди чыгаргыла. Булар өтө эле жеңил. Силердин колуңардан келет. Саламатта болгула.